Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдире уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдире уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү уктурууда биз аманатчылар коммерциялык банктардын финансылык абалына кантип баа берип, аларды кантип талдап алса болот деген суроого жооп издейбиз. Биз менен бирге калыңыздар. Азыркы учурда катардагы жарандан тартып ири компанияларга жана ишкерлерге чейин адам баласынын күнүмдүк жашоосун банксыз элестетүүгө мүмкүн эмес. Банктын кызмат көрсөтүүлөрүнүн кеңири чөйрөсүнө кредиттерди берүү, эсеп жана депозиттерди ачуу, акча которуулар сыяктуу жана башка калыптанып калган кызматтар кирет. Андан тышкары банктар кызмат көрсөтүүсүнүн тизмесин улам көбөйтүп, мисалы интернет банкинг, электрондук акча жана башка ыкмалар сыяктуу жаңы кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштап келет. Буга байланыштуу банкты тандоо улам кыйындап баратат. Ал эми акча каражатын кайсы банкка салуу тууралуу тандоону жүргүзүү андан да кыйыныраак. Андыктан банкты кантип туура тандоо керек? Бул боюнча Улуттук банктын көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн башчысы Нургүл Ташбекова менен маектешип маалымат алдык. Финансылык эксперттер белгилегендей, банктын ишмердүүлүгүн аныктоо үчүн негизги учурлар болуп, банк ишиндеги төмөнкү аспектилер саналат. Эң биринчиси бул ошо банктын лицензиясы бар болуш керек. Жана анын ичинде ошо банктын ишинде чектөөлөр жок болуш керек. Ошондой маалыматты ошо банктын катталгандыгы, банктын операцияларды жүргүзүү укугунда берилген лицензиясы жана белгиленген чектөөлөр боюнча маалыматты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын официалдуу сайтында жайгашкан. Ошол жактан кардарлар ошондой маалыматты тапса болот. Банктын уюштуруучулары жана акционерлери. Бул жерде банктын учурдагы акционерлери жөнүндө маалыматты, ошондой эле банктын таржымалын ар бир банк өзүнүн веб-сайтында жайгаштырат. Эгерде акционерлер юридикалык жак, анын ичинде чет өлкөлүк юридикалык жак болсо, анда ал тууралуу кошумча маалыматты интернет ресурстардан кароо зарыл. Ал эми банктын рейтинги кантип аныкталат? Көпчүлүк чет өлкө банктардын рейтингдик агенттер тарабынан ыйгарылат. Айрым өлкөлөрдө болсо өздөрүнүн улуттук рейтингдик системасы бар. Мисалы айтып кетсек, бул Россия өлкөсүндө. Ал эми Кыргыз Республикасындагы банктар эч кандай бир эл аралык рейтингтерге же болбосо улуттук рейтингтерге эмес. Бирок биздин мамлекетте ар кандай бир финансылык жана экономикалык компаниялар өздөрүнүн рейтингтерин түзүп, финансылык күнчөрткүчтөрдү талдап иликтеп, ошондой анализдерди чыгарып турушат. Ошондой эле кардарлар үчүн банктын финансылык көрсөткүчтөрү да маанилүү. Кайсы гана кызыктар жак болбосун, финансылык отчеттордун, ошондой эле банктардын веб-сайтында жана банк офистеринде жалпыга жеткиликтүү болгон башка финансылык маалыматтардын негизинде финансылык көрсөткүчтөрдү өз алдынча талдап иликтөөгө мүмкүн. Мындан тышкары, жалпыга маалымдоо каражаттарындагы банк жөнүндө маалымат жана башка жеткиликтүү маалыматтар кийинки аспект болуп саналат. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы банк жөнүндө кандай гана маалымат болбосун, айрыкча терс маалымат болобу, мисалы кылмыш иштери болгон учурда же болбосо Улуттук банк тарабынан таасир этүү чараларын колдонушу тууралуу болобу, ошондой эле банк акционерлеринин жана жетекчилигинин аброюна таасир этүүчү башка маалыматтар банкты кылдат иликтеп чыгуу боюнча дагы бир аспект болуп саналат. Ошентип жогоруда белгиленгендердин ичинен финансылык отчеттун негизинде финансылык көрсөткүчтөрдү талдап иликтөө кыйынчылык жаратат. Анткени атайын финансылык билимди талап кылышы жана мындай билимге ээ болгон пайдалануучуларды жаңылыштыктарга алып келиши мүмкүн. Буга байланыштуу финансылык отчеттун түрлөрү, ар бир отчеттун түзүмү жана мааниси тууралуу, ошондой эле банк тарабынан финансылык отчетко карата түшүндүрмө катары берилген жалпы маалыматты алуу маанилүү болуп саналат. Пайдалануучулардын кеңири чөйрөсүндө, тактап айтканда, акционерлер, инвесторлор, аманатчылар банктын финансылык абалы жана финансылык натыйжалары, өздүк капиталдагы өзгөрүүлөр, акча каражаттарынын жылышы жана башка пайдалуу маалымат берүү финансылык отчеттун негизги максаты болуп эсептелет.
финансылык отчеттук мезгили болуп, финансылык жыл болот. Булар 1-январдан 30-декабрга чейин мезгил эсептелет. Ошондой эле банктар ар бир чейлик жана ар бир 3 ай аралык отчеттор түзөт. Анда ошо отчеттук мезгилдеги финансылык абал тууралуу маалыматтар чагылдырылат. Финансылык отчетту талдап иликтөөдө акыркы 3 отчеттук мезгилдеги маалыматты пайдалануу зарыл. Талдап иликтөө максатында күндөлүк абал жөнүндө маалымат алуу үчүн чейлектик же айлык финансылык отчетторду пайдаланууга болот. Ошону менен бирге биздин мамлекетте башка мамлекеттердегидей эле банктын финансылык отчетунун аныктыгын жыл сайын көз карандысыз аудитордук уюмдар тарабынан текшерилет. Анын натыйжасында аудитордук корутунду берилет. Банктын финансылык отчету ага карата түшүндүрүүлмөлөр жана аудиторлук корутунду брошюра түрүндө жарыяланууга тийиш жана банкта пайдалануучулардын таанышуу үчүн биринчи талап менен толук көлөмдө жеткиликтүү болушу зарыл. Банктын финансылык абалын чагылдырган негизги документ катары финансылык абал жөнүндө отчет саналат же аны бухгалтердик баланс деп аташат. Анда банктын белгилүү бир убакытка карата активдери, милдеттенмелери жана өздүк капиталы жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле өткөн мезгил үчүн салыштырмалар камтылган. Банктын активдери бул банкка таандык акчалай баалана турган баардык мүлк. Анда акча каражаттары, баалуу кагаздар, кредиттер, имараттар, курулуштар, автомашиналар жана башка жабдуулар болушу мүмкүн. Активдерди талдап иликтөөнү алардын динамикасынан, башкача айтканда, бүгүнкү күнгө карата көрсөткүчтөрү өткөн мезгилге салыштыруудан башталат. Ошол статьядагы активдердин keskin көбөйүшү же азайышы банктын финансылык абалындагы олуттуу жагдайлар тууралуу билдирет. Алар жөнүндө маалыматты отчетко карата түшүнмөлөрдө табууга болот. Ошондой эле активдердин түзүмүнө да көңүл буруу зарыл. Финансылык абал жөнүндө отчет активдердин статьялары ликвиддүүлүгү боюнча ыраттуу берилген. Ошондой эле банктын милдеттенмелерин кароодо кардарлардын эсептерине жана депозиттерине баа берүү зарыл. Мисалы, эгерде мындай милдеттенмелердин үлүшү олуттуу болсо, анда банк кардарлардын каражаттарына көз каранды жана депозиттердин агылып чыгуусуна чабал болуп салыналат. Активдерди кароо сыяктуу эле бир нече акыркы мезгилдер үчүн милдеттенмелердин динамикасын изилдеп чыгыш керек. Банктын активдери жана акча каражаттарынын жылышы менен бирге милдеттенмелер статьяларында олуттуу өзгөрүүлөрдү аныктоого зарыл. Ошол ар бир банктын ресурстарынын өздүк булактары банктын капиталында чагылдырылат. Банктын өздүк капиталынын өлчөмү канчалык көп болсо, акча каражаттарынын агылып чыгуусуна ошончолук туруктуулукка ээ болот ошол банк. Отчеттук мезгилдин башталышына жана акырына карата өздүк капиталынын жылышы жана анын компоненттери жөнүндө маалымат ошол өздүк капиталдагы өзгөртүүлөр тууралуу отчетту карасак болот. Мындан сырткары банктын иш натыйжалуулугунун маанилүү көрсөткүчү катары жалпы кирешелер жөнүндө отчетто чагылдырылган банктын финансылык жыйынтыктары жөнүндө маалыматта кардарлар үчүн маанилүү. Жалпы кирешелер бул банктын кирешелеринин жана чыгашаларынын бардык статьяларынын суммасы же болбосо бул банктын таза пайдасы. Банктын бардык чыгашаларын алып салгандан кийин анын ичинде салыктарды төлөгөндөн кийин банкта калган сумма. Мисалы, бирдей шарттарда алынган олуттуу киреше банктардын өз активдерин жана ресурстарын натыйжалуу тескөөсүн тастыктайт. Ал эми чыгымдардын бар болушу бул банктын көйгөйлөрүн билдирген терс фактор. Акча каражаттардын жана алардын эквиваленттеринин келип түшүүсү жана төлөнүп берилиши жөнүндө маалыматтын баалуу булагы катары акча каражаттардын жылышы жөнүндө отчет саналат. Отчет операциялык, инвестициялык же финансылык иш сыяктуу 3кө бөлүнөт. Банктын акча каражаттарынын келип түшүүсүнүн негизги булагы катары операциялык иш, буга кредиттөө, кызмат көрсөтүүлөрүн эсептешүү, кассалык тейлөө жана башка операциялар болуп саналат. Ошол операциялык иштен акча каражаттардын жылышы инвестициялык жана финансылык иштин агымдарына ашат. Инвестициялык иш болсо, бул банк имараттарды же баалуу кагаздарды же активдерди сатып алууга канча каражаттарды сарптаганын же болбосо аларды сатуудан алган каражат. Ошондой эле башка компанияларга салымдарын суммасы жана ушул салымдардан алынган кирешелер жөнүндө маалыматты ала алат. Ошентип банктын финансылык отчету, ага карата чечмелөөлөр, финансылык көрсөткүчтөр, акча каражаттарын салуу боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн базалык баалоо жана банктын финансылык абалын талдап иликтөө маалыматтарын алууга мүмкүндүк берет. Банктын финансылык абалын өз алдынча иликтөөдө албетте аманатчылардын финансылык сабаттуулук деңгээли жана тажрыйбасы да маанилүү болуп саналат.
урматтуу радио угармандар, сиздер бүгүнкү программада аманатчылар коммерциялык банктардын финансылык абалын кантип талдап алса боло тургандыгы туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Бизге аны Улуттук банктын көзөмөл методологиясы бөлүмүнүн башчысы Нургүл Ташбекова түшүндүрүп берди. Ушуну менен Улуттук банк билдире уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова. Саламатта калыңыздар.